Тоок жалпы үндүк каз, бүт канаттуунун түрлөрүнө жем чыгарабыз. Биз Кыргызстандан жүгөрү, арпа алабыз. Круглый год жана өтө көп количествода алабыз. Биз 100 тоннадан 1000 тоннага чейин. Ошондо 2-тен 120 тонна. Жаңы чыккан старт, жаңы чыккан күндөн баштап 10-11 күн жейт. Муну деген аябай майда кылып бересиз да? Керектүү азык заттарын кошуп бересиз. Мунун арасында майдалары дагы бар. Булар болсо көбүнчө жана тоок, жумуртка багытындагыларга. Мына ушул дайбингага биринчи келет экен, турлар бар. Ар бири өз Ингредиенттерди рапсой шоктон канча килограмм керек болсо, жумуртка багытындагы тоютундаки ушул экен да. Переработка болуп, керектүү азык заттар кошулуп, бука багам, бука байлайм деп максат коюп келсем. Бизде өзүбүздүн ветеринарыбыз бар, ал Бизде иштеген адистерди дагы бир сыйра окуудан өткөзүшөт. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Тоют, орусча айтканда комбикорм, корм тууралуу бүгүн кеп кылмакчыбыз. Биз азыр Бишкек шаарында жайгашкан, Туңгуч кичи районунун жанында жайгашкан Оазис Агро аттуу компанияга келдик. Бул компанияда ушу тоют, тоокторго, канаттууларга, жалпы малга, ири мүйүздүү жаныбарларга, деги эле бүт мал баккандарга кызык болот бүгүнкү видео. Ушуларга корм жасайт экен. Ассаламу алейкум, менин атым Акылбек. Мен Natural Agro компаниясында сатуу бөлүмүндө иштеймин. Акыл мырза, ушул Natural Agro деп атпайсыңарбы? Бул артыста Oasis Agro деп жазылып турат. Natural Agro бул негизи компаниянын аталышы. Oasis Agro катары эл дыйкандар билет да силерди. Мурун аталышыңар Oasis Agro болуш керек, Ооба, биз бир нече жолу атты өзгөртүлгөн компания бир себептин айынан, бирок биз Oasis Agro аркылуу таанымалбыз Кыргызстанга. Компаниябыздын аты Natural Agro, бренд Oasis Agro болуп аталат. Oasis Agro. Oasis Agronун эң башкы продукциясы эмне жасайсыздар, кандай кызмат кыласыздар? Биз канаттууларга жана ири мүйүз жана башка жалпы малдарга тоют аралаштырмасын өндүрүп чыгарабыз. Өндүрүп чыгарасыздар. Канча жылдан бери ушул биздин Кыргызстанда рыноктарга, дыйкандарга жасап бересиздер ошол? Кыргызстанда биз 15 жылдан ашык иштеп келатабыз. Азыр кандай болот? Игиликтер иштер кандай болуп атат? Өнүгүү болуп атабы? Спрос барбы ушул тоютка? Бизде азыр калп айтпасам, биз Кыргызстанда номер 1-биз. Комбикорм производство боюнча биз алдыда турабыз. Дагы башка тоют чыгаргандар компаниялар бар. Биз алар менен мындайча айтканда здоровая конкуренция бар. Конкуренция болуш керек албетте, бирок сиздер номер 1 эң башкы лидерлер деп коюп экен да, ошол комбикорм производство боюнча. Oasis Agro'ны келе биздин көрүүчүлөргө, жалпы биздин дыйкандар, көрүүчүлөр, дыйкандар да катылуучуларчы, кимге кызык болот ушул бүгүнкү видеобуз, кимдерге кызык болот? Бүгүнкү күндө видео кызык болот. Эң биринчи бул канаттуу, тоок багытында. Тоок жалпы үндүк каз, бүт канаттуунун түрлөрүнө жем чыгарабыз. Эң бирок бизге мындай промышленный птицеводствода эң чоң кардарларыбыз именно ошол промышленный птицеводствода да. Бирок биз эч кандай бөлбөйбүз. Чоң кардар, кичинекей кардар бүт баарына бирдей мамиле кылабыз жана баарына бирдей жардам берүүгө аракет кылабыз. Бизде жөн гана тоют сата бербейбиз. Бизде мындай айтканда консультация жана сопровождение, эгерде бир чыгып калса, мындай проблема деп коелук, ветеринария жактанбы жана башка консультация же мындай содержание жактанбы, биз албетте убактыбызды бөлүп ошол кардарыбызга барып болгон жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, Oasis Agro, Natural Agro деп атасыңарбы? Бул компания бир гана жем сатпастан комбикорм тоют деп коебуз дагы. Андан тышкары консультациялар да бересиңер, ветеринарный услугаларыңар да бар. Саламатсызбы, менин атым Арген. Мен ушул Oasis Agro компаниясында лаборатория жагында иш алып барам. Деги эле биз лаборатория бул биздин кимге пайдабыз тиет деген суроого мен мындайча жооп бергим келет. Биз Кыргызстандан жүгөрү, арпа алабыз. Алардын бирок биздин өз талаптарыбыз бар ала турган. Мисалы жүгөрүнүн өзүнүн влажностун текшеребиз, нымдуулугун. Ал 15%тен өйдө көтөрүлүп кете турчу болсо, невозможно сактаганга. Ошондуктан биздин тоок багуучуларга зыяны тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз андайларды ала албайбыз, жана өздөрүнүн документтерине карайбыз. Арпаныкын болсо мусор, плотность аныкы бир аз оорураак болот.
ар бир нерсеге деталына маани беребиз да. Ошолордон эгер өтүп алып калсак, биздин өзүбүздүн бункерлер бар. Бункерлерге түшөт. Ал жакта биздин өзүбүздүн жумушчулар өздөрүнө керек количествону алып, жем жасоого өтүшөт. Жүгөрү өстүргөн, арпа өстүргөн дыйкандардан жүгөрү алат экенсиңер. Ошо как чийки зат, азык зат катары келет экен, сырье катары. Ошону өндүрүп силер жем жасайт экенсиңер. Ооба. Бул аябай жакшы экен. Анткени деген биз эми Агролайф долбоор айыл чарба тармагында өнүктүрүү темасында иштеп келатабыз. Ошондуктан бул нерсени сөзсүз белгилей кетели. Мынакей дыйкандардан баягы сбыт маселесин чече турган дагы бир жакшы бир чечим экен да. Силер круглый год аласыңар. Ооба, эске салсак, биз круглый год жана өтө көп количествода алабыз. Биз 100 тоннадан 1000 тоннага чейин. Жүгөрү арпа. Ооба. Жүгөрү арпа алат экенсиздер. Эң главный бизге жанагы талаптарыбызга жооп берсе эле биз алабыз. Бир күндө канча жем чыгат? Канча тонна жем чыгат? Бизде 2 цех бар, 1 цехтен 60 тоннага чейин. Бир күндө. Ошондо 2 цехтен 120 тонна. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Агростайл компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Саламатсыздарбы? Менин атым Алмадай, Оазис Агронун маркетологу болом. Могу жерге бир прайс кылып коюп турсуңар, анан кийин дыйкандарга эң маанилүү нерсе бул баалар да. Бааларды айтпайсыңар деп көп айтышат. Анан ошол баалар боюнча эң негизги нерсени айтып кетсеңер, анан кийин ар бирөөсүнө токтолуп кетели. Баалар бүгүн бир болушу мүмкүн, эртең башка болушу мүмкүн. Доллар чукайт деген нерсе бар дегендей. Ошону түшүндүрмө кылып кетесиңерби дыйкандарга? Ооба, бизде көбүнчө кардарлар чалганда дагы эң биринчи суроо талап болгон бул жумуртка багытындагы тоокторго баалардын жемге бааларын сурашат. Ал боюнча айтып кетсек, жаш тоокторго Т1 жеми берилет. Ал 29 сомдон да, 29-50 тыйындан негизи. Бирок бизде мүшөк менен гана сатылгандан, ошондуктан 50 тыйын скидка болуп кетет, ошондон 29 сом болуп кетет да. Анан 1 килограммына. Бирок кардар канчалык көп объемду алса, ошончолук 50 тыйындан улам арзандап кете берет. Мисалы үчүн бир мүшөк бир 40 килограмм экен. Килограмм 29 сом болсо, бир мүшөгү алса? Бир мүшөгү алса, ошондо 1160 сом болуп калат да. 1160 сом, Бүгүнкү мынакей урматтуу дыйкандар, биз азыр бүгүнкү айтып аткан баабыз эмне себептен чуркап кетиши мүмкүн, эмне себептен кымбаттап кетиши мүмкүн же арзандап? Бул эң биринчи себеп бул сырье. Чийки заттын баасы. Себеби биз сатып алабыз, андан өндүрөбүз да. Ошондуктан болот. Ошого байланыштуу. Эң негизгиси ошол чийки заттын баасын ошол жактан түрткө алып кетет экенсиңер да. Могул прайс боюнча сүйлөшүп кетсек, эң биринчиси биякта готовый корма для кур и несушек дейт. Кыргызча айтканда, жумуртка багытындагы тоокторго арналган кормдар, комбикормдар. Ушулардын көп түрү бар экен да. Эң негизги түрү бул жумуртка багытындагы айттыңар, көп алат деп. Ооба. Анан экинчи кайсы багыттагы? Эт багытында алышат. Эт багытындагы тоокторго өзүңүздөр билгендей, алар бройлер деп коет эмеспи, орусча айткандай. Ошондон алар өзүңүздөр билгендей эле 40 күн багылат, жөжөлөр. Алар 4 этапка бөлүнүп жем берилет да. B1ден баштап B4кө чейин жем берилет. Ошондо B1 жеми, мисалы үчүн, баасын айтып кетсек 42 сом. Анан ошондой эле жумуртка багытында тоокторго жемдегидей эле бүт жемдин баасы негизи объемго жараша арзандатылып кетет. Ошондо 40 килограмм, мисалы үчүн, бир мүшөгүн алганда 42 сом эмес, 41 сом 50 тыйын болуп калат да. Ошондо бир мүшөгү 1660 сом болуп калат. Ошондо бройлердики B1ден баштап B4кө чейинки, баалары ар кандай болуп калат? Ооба, туура айтасыз. B1дики канча болот? B1дики 42 сом. 42 сом килограммы. B2ники 39 сом. B3 37 сом 50 тыйын.
Андан кийинкиси B4 бул 33 сом 50 тиын. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Менин атым Бакыт. Бул болсо ошо бройлер тооктун жемдери. Бул бир жаңы чыккан күндөн баштап анан аягына чейин союлган күнгө чейинки жемдери 4 түрлүү да. Булар B1, B2, B3 деп бөлүнөт да. Мына B1-ин көрсөтүп атасыз сизге. B1 болсо мынакей бул жаңы чыккан старт. Жаңы чыккан күндөн баштап 10-11 күн жейт. Муну деген аябай майда кылып берет экенсиз да. Керектүү азык заттарын кошуп бересиз. Мунун арасында майдалары дагы бар. Биринчи жаңы чыкканда жакшы жей албайт, анан кичине жеңип көнгөндөн кийин алар өзү тың болот. Бул жеп кетишет. Атайын жөжөгө ылайыкталган. Бул деген ошо баштапкысы. Биринчи канча күн жейт срок убагыт? Бул 10-11 күнгө чейин жейт. Жейт, э? Анан 11 күндөн бул негизи бул бройлердики кыска мөөнөт деле. Андан кийин дагы 10-11 күн бул B2 деген жеми. Бул андан кичине чоңураак. Чоңураак экен. Ооба. Бройлер 2 деп түшүнсө деле болот, ошону өстүргөн жеми. Буну канча күн жейт дагы? Муну дагы 10-11 күн жейт. Ооба. Бул ошо 11 күндөн 22 күнгө чейин жейт да. B2сы болуп калды. Ооба. Андан кийин B3. Бройлер 3. Мына бройлер 3. Бул андан чоңураак. Фракция деп коет. Фракциясы мына чоңураак экен да. Чоңураак бул. Бул керектүү азык заттары бүт бары бар. Негизи бройлер деген 45-50 күндө уже 2,5 килограмм 2 килден ашык 3 килге чейин эт берет да. Бул тез чоңоет, ошого керектүү бардык компоненттери бүт бары тең бар. Ошон үчүн бул B3. Бул B3 деген жа. B3дан кийин дагы B4си бар экен да. B3ден кийин бул B4. Бул B4 дагы бул болсо жөнөкөй эле мына тартылган мына мындай жам. Дробилка өткөн экен. Ооба, муну бунда дагы бүт кошулмалары бар, бирок бул деген ошо тоюп неметип калышат да, эттери толуп калат, анан баягы кармап туруш үчүн, тамак кармап туруш үчүн, весин жоготпош үчүн бул деле ошон үчүн анан B4-тү берсе болот. Анан негизи 45-50 күндөн кийин муну соёт. Этке кетет. Ошонун ичинде эле керектүү ошо салмак этти берет. B4 жемин кээ бирөө бербей калышат. Себеби тоок кармоочулар, тоок багуучулар B3 кормго B3 жемине жеткенде эле тоокторду сое башташат. Себеби эмнеде? Бул жанагы гриль жасоочу өндүрүүгө тапшырышат да. Алар менен келишим түзүшөт. Анан аларга тапшырганда булар кандайдыр бир суроо талап бар да. Мынча килограммга чейин эле алабыз деген суроо талап бар. Ошондуктан B3 жеми менен эле токтотуп калышат. Ошол кезинде эле союлуп калат да. 40 күнгө жетпей эле союлуп калат. Бул эт багыты болуп атат, туурабы? Жанагы жумуртка багытындагылар ушундай эле система менен кетет, B2 деп бөлүнөт. Алардыкы деле жөжөдөн баштап G1, G2, G3 болот. Анан G4 деген жем бар, ошо айына да G1-ди 1 ай берсе, G2-ни 2 ай. Анын да өзүнүн графиктери бар. Бизде тиякта отдел обслуживанияда бүт баары консультацияда сону кылып түшүндүрүп берет. Бирок мындай жалпы алып келгенде бир ушундай эле окшош эле болуп калат. Ооба, бирок булардыкы тез аранын ичинде болбойбу? Ал деген нисушкалар көпкө жашайт да, 1,5 жыл, 2 жылга чейин жашайт алардыкы. Графиги усак-усак. G4 убактысы көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, мөөнөтү убактысы. Ошо тиги тооктун берки жумуртка багытындагыныкынын убактысы көбүрөөк. Бүгүнкү күнү канча ушундай продукцияларыңар немеси бар, саны бар? Мисалы үчүн ассортимент деп коет го. Кандай ассортимент? Ассортиментибиз чоң. Бир эле мисалы жана нисушка деп коебуз тооктун. Анын так бир 8 түрү бар. Жумуртка багытындагы Жумуртка багытында тооктун 8 түрү бар. Мисалы бройлердин 4 түрү бар. Ошондой эле жөнөкөй жана кыргызча айтканда жайдары тоок деп коет. Алар үчүн өзүнчө жана башка индюктардын түрлөрүнө бар. Түрлөрү көп негизичи. Анан атайын биз прайс бар. Акыл мырза, биздин кардарлар сиздердин бияк головной офис болуп эсептелет, башкы офис болуп эсептелет, Бишкекти ошо каякта жайгашкансыңар, бир дарегин айтып койсоңуз, анан жумуш тартибин. Ооба, Бишкекте Туңгуч Исакеева 13/1 адресинде жайгашканбыз. Биздин иш тартиби 8ден 5ке чейин, 12ден 1ге чейин иштей, обед кечиресиздер. Обед убактысы. Жанагы мисалы ОАЭС Агро KG официальный сайтыбызда биздин бүт контакттарыбыз бар. Кааласаңыздар чалып же WhatsApp менен байланышсаңыздар болот. Ошол убакыт сааттын ичинде, иш сааттын ичинде биз
телефонго жооп беребиз. Болбосо WhatsAppка жазсаңыз, эртеси күнү сизге жумуш убактысында жооп беребиз обязательно. Жүле ушул корумдун ичин көрбөйлү, Албетте, тигил жактан көрсөк болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, күнүнө 120 тонна жем өндүрүлөт экен. Бул Т1 эч кандай чийини жок. Булар болсо көбүнчө жанагы тоок жумуртка багытындагыларга. Мынакей биякта ошо Т1, Т2. Биз азыр каяка кирип келатабыз? Бул экинчи биздин цехибиз. Бияктан жанагы айткандай бункерден ушул жактан через компьютер алынат. Бул жактан балдары терип упаковка кылышат. Жем өндүрүү ушул жактан башталат. Бул жактан жана айтып кеткенимдей бункерлер бар. Ушул жактан через компьютер, через шинектер аркылуу алынып, бул жактан дробилкалардан өткөзүлүп, өздөрүнүн керектүү мисалы жүгөрү кошула турчу болсо жүгөрү, арпа кошула турчу болсо арпа, жана ошолорго май, ошонун баары бул жактагы оборудованиялардан көз каранды. Силер жанагы бир гана жүгөрүнү переработка кылбастан өзүнчө кошумчалар Албетте, көптөгөн ингредиенттерден кошулуп, анан биздин качественный жемдерибиз чыгат. Ингредиенттер эмеге жараша кошулат? Жанагы ар бир тоокко, ар бир мисалы тооктун жашына жараша, жана койлорго өзүнчө, ийри мүйздөргө өзүнчө. Бул дробилка мынакей аябай катуу чыгып атат, сугулбай атат. Мына ушул дробилкага биринчи келет экен, анан дробилкадан кийин бункерге түшөт. Бул жактан бункерден через шинек аркылуу керектүү ингредиенттин баардыгы алынат. Бул жакта көптөгөн моторлор бар, ар бири өз ингредиенттерди тартып турат. Мисалы тигил жүгөрү, подшрот, жана башка нерселер. Жүгөрү караганда башка ингредиенттер, Ар бир контейнерде өзүнчө. бункер. Ошол жактан аралашат. Бул рапсой шрот. Эгер ушу рапсой шроттон канча килограмм керек болсо, ушул жактан через шинек алып тигил жака өтөт. Бул жактан биз жемдерди упаковка кылабыз. Бул биздин жемибиз. Бул Т3 жеми. Эмне жеми бул? Т3. Т3 эмнеки бул? Жумуртка багытында. Жумуртка багытындагы тоют мынакей ушул экен да? Т3. Т3 деп коет экен мынакей. Мондай көрүнүшү ушундай экен. Оазис Агро аттуу компаниясынын мынакей өзөгү ушул жерде экен, ички мындайча айтканда жүрөгү ушул жакта экен. Ушул жерде толук процесс болот. Мына сырьё, чийки зат келгенден кийин ушул жактан бункерлерге салынып, переработка болуп, керектүү азык заттар кошулуп, анан жыйынтыгында мынакей ушундай даяр продукциялар ушундай лотокторго жүктөлүп региондорго кетет. Эми башкы офисти ачсак, головной офиста бизде кармацех жана офистин ишкерлеринин баарын кошсок бир 100дүн тегереги чыгат да. Андан тышкары биздин жана сатуу түйүндөрү бар Кыргызстандын бардык булуң бурчтарында да. Мисалы айтсак, 7 дубанда тең. Ооба, 7 дубанда түндүктү биз карайбыз. Түштүктө Оштун филиалы бар, алар өздөрү карашат. Аякта дагы бардык областтарда сатуу түйүндөрү бар. Аларды эми эсептесек, аябай эле жакшы. Ошондой эле бир 5тен 5. Ошондой эле биздин башкы максат, мисалы биздин директор айткандай, биз Кыргызстандын дыйкандарды жана ишкерлерди ошо именно Кыргызстанда иштесе экен, Россияга барып жумуш кылып, үй бүлөлөрүн таштап коюп кетпей, биякта ошо тоокту өндүрүп жана жумуртка багытындагы жана эң башкы багыт тоок болуп атпайбы, мисалы, эт багытында, жумуртка багытында. Ошол ишти иштеп өндүрүп, ушул жерде Кыргызстанда калса депчи, өзүнүн жеринде. Тиги мигрант болуп жүрбөй дегендей максат. Аябай туура. Биздин ушундай биз силер эми бир холдинг болуп эсептелесиңер же завод? Биз ОСОбуз азыр, ОСО. Ушундай ОСОлор өнүгө берсин, анткени деген бизде эң биринчи көйгөй бай миграция эмеспи? Жумуш орундары аз. Жылдан жылга ушундай ишканаларыбыз чоңоюп өнүгө берсе, бизде жумуш орундары болот. Ошентип биз ушинтип өнүгөбүз да. Кыскасы айыл чарба тармагы өнүгө берсин. Терминдери мисалы үчүн мындай жөнөкөй адамга деле түшүнүктүү болуш үчүн мисалы үчүн жөжө деп атап кеткенбиз. Ошон үчүн жумуртка багытындагы тоокторго бул биринчи Ж деп, себеби бул жөжө кезинде бериле турган жем да, ошондуктан жөжө 1, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4 деп аталып кеткен да. Андан кийин эми тууп баштайт да, тууп баштаганда туутка киргенде анда Т деп аталат. Т1, Т2, Т3 деп да берилип кеткен да.
жөжө кезиндеги бирден баштап 4кө чейин этапы бар экен, анан уже тоок кезинде бирден 3кө чейин этапы бар экен. Ооба. Ошол кезде өзүнүн бир эрежелери бар, өзүнүн бир корумдары, туура келген корумдары бар. Туура. Ошого жараша сатасыңар. Келди ошо G1 жөнүндө айта кетели. G1 ушул тоютту канча баада сатасыңар 1 килограмм? G1 мисалы үчүн 36 сом 50 тыйындан бир мешок ала турган болсо 1440. Бирок бизде G1 жем биздин мындай майда фермерлер көп алышпайт, себеби бул жөжөлөр морт болот. Жумуртка багытындагы жөжөлөр абдан морт болгондуктан буларды чоң өндүрүүлөр эле кармашат да, ошондуктан бизде бул жемди көп санда кармагандар кармашат. Ооба. Т1деги бааны айтып кетели. Биякта керектүү өзүңөргө чалып бааларын билип аласыңыздар. Биз негизгилерин айтып кетели. Биякта көп экен да прайста. Т1 тоок кезинде тууп баштаган кезде баасы 29 сом 50 тыйын 1 килограммы. Бирок көбүнчө бизде мешок менен анан тонна менен ала тургандыктан ошондон бизде 50 тыйын скидка кетет. Өзүңүздөр билгендей эле 29 сомдон алып кетишет бир мешөгү, ошондо 1160 сом болот. Ошондо силер күнүндө жибересиңерби же жумада бир жеп турасыңарбы? Ар кандай, бирок акыркы күндөр күндө эле болуп баратат. Эмеси ушул тоют жемдер сезон деп эсептелинеби? Кайсы убакыт сезон деп эсептелинет? Же бул круглый год деп айтып койсок болобу? Круглый год десек деле жарашат. Жарашат, анткени деген эми Тоок деген тоок. Анын сезону жок, ал жей берет. Өтө көп эметкен бул албетте жай, жаз. Өтө көп өтөт, кичине көбүрөөк. Кышта кичине азыраак, Бирок 1% 1 же 2% болушу көп мындай айырмасы деле жок, Мынакей ушундай бир 40-30 тонналык фура бул Ошко кетип атыптыр. Бияк мындай машинелерге ушундай бир Бишкектин тегерегиндеги шаарларга, региондорго жөнөтүлөт. Мынакей бул Кара Балтага кетип атыптыр, Кара Балта шаарына кеткен неме экен да, бул фура. Бул прайс боюнча бир гана тоок эмес, бөдөнө, үндүк, каз, өздөк дегендей ошолордун баарына бар экен, бүт баарына бар. Булар деле ошондой бөлүнөт да, жөжө кези, эме кезинде. Ооба. Кээ бирөө мисалы үчүн сурайт, мен үйдө жөн эле мындай эч кандай породасы жок эле, жөн эле кыргыз тоокторду багат элем деп. Андай кыргыз тоокторго деле жемдер бар. Аны эко жем деп коебуз. Ал эко жемди жалгыз эле тоокторго эмес, бүт канаттууларга беришет да. Ошондой эле көбүчкөнгө дагы кээ бирөө ошо эко жемди беришет экен, жакшы экен депчи. Андайлар да бар. Ооба. Бул универсаль деп койсот экен да, универсальный. Ооба. Крупный рогатый скот, ири мүз боюнча. Мисалы үчүн мен бука багам, бука байлайм деп максат коюп келсем, ошого силерге кайрылсам, силер кандай сунуштарды бере аласыңар? Сунуштар мисалы үчүн Б семиз деп бука байлаганга ошону алышат. Бирок алдын ала ал жемди, ал тоютту алардын алдын ала буйртма берип коюшат да. Себеби суроо талап анча жок. Бизде көбүнчө тоок багуучулар көп алышат, бирок ошол Б семиз жемин алышат. Бул тарапка, бул эмеге жаңадан өтсөңөр керек, Жок. Көп эле жыл болдубу? Жок, көптөн бери эле бар. Бирок эмнегедир азыркы эт менен бизнес кылган биздин фермерлер көп мүмкүн түшүнбөй аткандыр, же мүмкүн жөн эле алып көрбөгөндүкпү. Бирок алып көргөндөр айтышат, баягы убакыт менен утса болот депчи. Мисалы үчүн буканы 3 ай байлай турган болсо, мында убакыт менен бир айча утса болот деп. Үнөмдөп койсо болот экен да, эртерээк. Ооба, убакыт менен үнөмдөйт экен да. Ошентип айтышат. Анын баасы боюнча айтып кетсек 27 сом. Ошондой эле 50 тыйын скидка болот, 1060 сом болуп калат да бир мешөгүчү. Бул универсал ошо байлаган немелерге экен да, семетем деп максат коюп келгендер. Ооба. Торпок музоо кезиндеги корумдор өзүнчө экен. Ооба. Алар да бар силерде. Ооба, сүт ичип жаткан музоолорго дагы, себеби мындай да ар бир учурда эле, мисалы, ар ким ар кандай багат.
музоонучу. Кээ бирөө мисалы үчүн айылдарда өзүм көрүп жүрөм, мен да өзүм практикадан көргөм. Баягы сүткө же жарма кошуп беришет, же болбосо нанчылап беришет экен да. Болот ошондой. Ошондойлор болот экен. Бирок деген мисалы үчүн нандан же жармадан кандайдыр бир дагы бир кошумча витаминдерди, микроэлементтерди ала албайт да. Толук кандуу организмы өзүнө сиңип болот, керектүү азык заттарды албайт. Ошондуктан биздин сунушубуз эм сүт деген биздин жем бар. Ошондон колдонсо, себеби аякта музоого керектелүүчү бүт азык заттардын баардыгы бар, микроэлементтер бар, витаминдер бар да. Эм сүт деген бул музоолор экен да? Сүт эмип аткан 3 айга чейин өзүңүздөр билгендей сүт ичет эмеспи? Музоолорчу ошолорго бере турган. Ошондо өсүшүнө, эртерээк өсүшүнө, эртерээк өзүнүн калыбына келишине, мындай эми кардарларыңар кандай отзыв болот ушундай малга алып атканда? Өзүм бияка бул жумушка орношконума аз эле убакыт болду, 1 жыл боло элек, бирок мен өз кулагым менен уккан кардар бул арашан койлорун баккан клиент болду, анан дайыма алат да. Ал ошо K-Finish K3 деген жеми бар. Анан айтат, ал арашандан тышкары дагы өзү байлоого киргизип койлорду багат экен да. Анан мен койлорду мисалы үчүн 2 ай байлай турган болсом дейт, бул K3 жеми менен мен убакыт утуп атам, 1 эле ай кармайт экенмин деп калды да. 2 эсе убакыт утуп атты. Ошондой деңгээлге жетип атат, бирок 2 ай эметкенде. Эт жагынан дагы бит эмес. Жакшы эттенет экен дейт, анан эттин сапаты абдан жакшы болот экен дейт да. Эттин жанагы орусча айтканда структурасы болот го, май эт болуп мраморный болуп түшөт экен дейт да. Жыйынтыгында айтканда, ушун бүт корм, комбикормдун баары, тоюттун баары керектүү азык заттар, жана фосфор, кальций, мисалы үчүн кальций сөөгө деп айтылат, химический жагынан терминдерин аябай кирбей эле коелу, бирок ошонун баарын камсыздап туруп, атайын ошондой лабораториядан өткөрүп туруп, керектүү кандай убактысына жараша, туурабы? Жашына жараша, ден соолугунун абалына жараша, ошого бүт ылайыкталган, бүт системанын баары силерде коюлган. Анан климатка жараша дагы. Климатка жараша дагы деп айтып кетсек болот, Демек ошол көйгөйлөр, кандай көйгөйлөр болбосо, ушундай эмелер менен чечсе болот экен, Тилекке каршы Кыргызстанда ветеринарлар ошол канаттуулар боюнча, канаттуулар багытында ветеринарлар абдан аз. Болгондо да тажрыйбасы аябай аз. Ошон үчүн биз мажбур болдук чет өлкөдөн ветеринарды чакырып бизге иштеткени. Бизде өзүбүздүн ветеринарыбыз бар, ал азырынча Royal Breed'тин кечиресиз Наша ферма дочерняя компания бар, ошонун директору болуп дайындалып иштеп атат. Ошондой эле биз ветеринарыбыз бар. Ал жана тренинг өткөрөт, мисалы сабак өткөрөт. Тоок багууну жана тоок багып өстүрүүнү, мисалы бройлерди багып өстүрүү, несушканы болсо мындай багуу. Анткени ал 3 айлык болуп эметилет да. Мен мисалы ошол биздин чет өлкөлүк ветеринардын менен тыгыз иштеймин. Ал жардамчысымын. Анын болгон мисалы бизге кайрылган кардардын бүт көйгөйлөрүн которуп берем да. Анткени ал котормочуга муктаж болот да, чет өлкө болгондо, англисчеден. Онлайн иштешебиз. Өзү биякта болсо биякта түзмө-түз иштеп, ветеринарды мен өзүм алып барып, ошол фермер болсо, ошонун эмесине, чарбасына алып барып туруп көрүп, ошол жерден диагноз коюп, первичный диагноз деп коет, анткени окончательный диагноз лабораториядан чыгарат. Первичный диагноз коюп туруп, лечение болсо лечение, башка назначение болсо ошолорду коюп, жардам берип келатабыз. Канча жыл иштештик ал ветеринар менен, мындай туура эмес диагноз койгон болгон эмес да. Бүт диагноздору туура чыгат. Анткени анын тажрыйбасы 30 жылдан ашык. Күчтүү ветеринар абдан. Күчтүү ветеринар экен да, Ооба. Демек, урматтуу тоок баккан дыйкандар, тоок эмес деги эле канаттууларды баккан дыйкандар, ушу Oasis Agro, National Agro'га кайрылсаңыздар, түзмө-түз Акыл мырзага кайрылсаңыздар, ошол ветеринария жагынан, канаттуулардын ден соолугу жагынан сиздерге толук маалымат бере турган ушундай бир күчтүү адис, чет мамлекеттик адис бар дейт. Байланыша бериңиздер, өнүктүрө бериңиздер, тоок багыңыздар.
биздин мамлекеттин талап кылган шарттардын баардыгына туура жооп берет. Андан тышкары биздин адал сертификатыбыз бар. Биз жыл сайын жаңылантып турабыз. Бул мисалы үчүн мурунку жылдыкы, анан быйылкы жылдыкы дагы сертификаттары бар да мына. Бул эми жанагы лабораториялардан текшерип бүт баарын эметилген стандарттар да биякта. Ооба, ар бир ушундай сертификат берилет, Сиз ошо сертификаттан өтүш үчүн аябай көптөгөн процедурадан өтөсүңөр деп турабы? Мисалы үчүн бирөөсүн айтып берсек, эмне кандай шарттардан өтүшүңөр керек? Эң биринчи. Ар бир заттын кайсы жерден келгенин, кандай жол менен келгенин бүт баардыгын текшерип чыгышат, документтештирилген баардыгын текшерип чыгышат. Анан ошондон кийин гана берилет да. Андан тышкары биздин адистерди дагы, бизде иштеген адистерди дагы бир сыйра окуудан өткөзүшөт. Ошондон гана кийин анан берилет. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.